Анан үчүнчүдөн Рамазан айы аз айткандай бул өзгөрүүнүн айы. Рамазан айында өзгөрүшүбүз керек. Кулк мүнөзүбүздү, жүрүм турумубузду, мамилебизди, баарыбызды өзгөрүүгө өтө чоң мүмкүнчүлүк Рамазан айы. Анткени пайгамбарыбыз эме деди? Силерге Рамазан айы келди, берекелүү ай келди. Дуаңар кабыл боло турган ай. Бул айда чоң шайтандар бейиштин дарбазалары ачылат деди. Тозоктун дарбазалары Рамазан айында байкы чоң шайтандардын кишенделген ай. Майда бураттар бар. Анан кийин адамдардан болгон шайтандар бар. Алар келип азгырып турат. Анан кийин адамдын өзүнүн нафси бар. Адамды азгыруучу. Кандайдыр бир деңгээлде өзгөрүүгө жеңилдик бар. Рамазан айында өзгөрөлүк. Рамазан айында бүт мурунку жаман кылыктарыбызды таштап, жакшы жакка өзгөрөлүк. Рамазан айы бул өзгөрүүнүн, Рамазан айы тообанын айы. Рамазан айында тооба кылалык. Пендебиз, көп күнөө кылдык. Билип билбей көп күнөө кылдык. Көп ушак айттык. Көптөгөн күнөөлөрдү кылдык. Ошол күнөөлөрдөн азгыруунун айы. Эгерде мурун ата-энеңиз менен мамилеңиз дурус болбой жүрсө, келиңиз ушул айда азыртан аракет кылайлык. Рамазан айында мен тууган урук, ата-энем, мурун урушуп кеткен адамдардын баары менен элдешем, жарашам. Курсташтарым менен баары менен элдешем. Рамазан айына бир таза барак менен кирем деп азыртан ниет кылалык. Өзгөрөлүк. Мурун бир Кудай сактасын эми шайтан азгырып биринчи этаждагылар менен кандайдыр бир деңгээлде байланыштар болсо, тооба кылалык. Рамазан айында аны токтотолук. Кой. Шайтан азгырып ушул ишке бардык. Эми Кудай сактасын. Бул Рамазан айында тооба кылбасам болбой калды. Рамазан айында тооба кылайын. Кечирип кой. Экинчи мындай нерсе кайталанбайт. Мен тооба кылдым, жаратканга кайттым. Тооба кылалык. Рамазан айы тообанын айы. Кандай адам баласы ар бир адамдын кемчилиги болот. Өзү билет. Мен Шер Мухаммед ким экенин жакшы билем. Кандай кемчиликтери бар экенин жакшы билем да. Ар бир адам өзүн жакшы билет. Ким ал, өзү канчалык адамдар сени башкача деп ойлошу мүмкүн, бирок сен өзүңдүн деңгээлиңди жакшы билесиң. Өзүңдүн ким экениңди жакшы билесиң. Канчалык күнөөкөр экениңди, канчалык кемчиликтүү экениңди жакшы билесиң. Азыртан ниет кылалык, өзгөрөлүк, тооба кылалык. Кээ бир адамдар оройман биле ушундай группалаштары менен дагы, тууган уругу менен дагы ушундай оройчулук мамилеси бар. Жумшар. Рамазан айы бул тообанын айы. Кел, ошол мурунку байкы жаман мүнөзүңдү ташта. Кабагыңа кар жаап эле кашыңды бүркөп жүргөн болсоң, кел Рамазанда өзгөр. Жылмайып кой. Көрсөткөндү үйрөн. Өзгөр. Өзгөрөм десең өзгөрөсүң. Эгерде мен өзгөрөм десең, өзгөрөсүң и өзгөртөсүң. Ошон үчүн эгерде ааламдын өзгөрүшүн кааласаң, өзүңдү өзгөрт дейт. Өзүң өзгөр. Тууганың, ата-энең, бир туугандарың жаман жолдо өзгөрбөй атат. Күйөөң өзгөрбөй атат. Сен өзгөр. Өзгөрсөң, өзгөртөсүң. Тооба кылалык. Кайындай күнөө кылган болсо, күнөөлөрдүн баарынан тооба кылалык. Эгерде сабакта олтуруп, уктап жүргөн болсок, ушул күндөн баштап болду, Рамазанга жакындап баратат, уйкуну таштайын. Сабак учурунда уктабаймын деп азыртан тооба кылалык. Жарайбы? Демек, Рамазан айы бул тообонун, Рамазан айы өзгөрүүнүн айы. Азыртан план түз, азыртан аракет кыл, өзгөр. Убактыбызды көпчүлүк адамдар Рамазан айы бул жогоруда айткандай дүния фурса дейт да. Түшүнөсүңөрбү? Фурса деген нерсе түшүнөсүңөр? Момент да. Дүния фурса дейт да. Мен игтанам да. Кимде ким ошол нерсени пайдаланса ийгиликке жетти да. Пайдаланбаса кеч калды.
Бизнесте да ушундай. Бир убакыт келет, мезгили келет. Ошол мезгилде эмне кылыш керек? Иштеп пайдаланып калыш керек. Ошол мезгилди өткөзүп берсең, башыңды тырмап олтурасың. Рамазан айы ушул бир фурса, пайдаланып калуу мүмкүнчүлүгү, адам баласынын өзгөрүп калууга бир чоң мүмкүнчүлүк. Жакшы жакка, жакшы багытка өзгөрүп калуунун чоң мүмкүнчүлүк берилди сага. Ушуга жеткизди Кудай Таалам. Өзгөр, тооба кыл. Азыртан баштап өзгөрөм де. Өзгөртө алам де. Толук мүнөзүңдү, жүрүм турумуңду биз кээде өзүбүз балта чабабыз да. Мен өзгөрбөйм го. Биз үй бүлөбүз боюнча ушундай ооройбуз. Биз ушинтип сүйлөйбүз. Биз жакшы үй бүлөбүз бойда мондай келише албайбыз го. Ошундай бир өзүбүздүн тагдырыбызга өзүбүз балта чабабыз да. Демек ал адам өзгөрө албайт эч качан. Анткени ал өзүнө эмне койду? Өзгөрбөйсүн деген бир дуалды бул жерге куруп койду. Ал өзгөрө албайт ал. Таштай албайт. Мен таштай албайм го. Кыйын го. Демек ал таштай албайт, кыла албайт. Анткени өзүнү ошого тарбиялады. Жок, мен өзгөрө алам. Бардык нерсе өзгөрүп атат табиятынан. Кантип сен менен мен өзгөрбөйбүз? Келгиле Рамазан айында өзгөрөлүк жакшы жака. Күйөөң менен мамилеңди өзгөрт. Тууган уруң менен мамилеңди өзгөрт. Ата энең менен мамилеңди өзгөрт. Группалаштарың менен мамилеңди өзгөрт.